Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Ааламдагы селдер, апаттар, кырсыктар бул албетте Аллах Таала тарабынан жиберилген деп ойлойбуз. Видеого бир дана лайк басып, ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга сабак болуусу үчүн албетте жайылтып коюңуздар. Азыр биз Аравиядагы болгон, Омандагы болгон селди көрсөтүп беребиз. Анда эмесе видеого назар салыңыздар. Көчөлөр тез дарыяларга айланды. Оман, Бахла шаарында сел жүрдү. Арабияда катуу жамгыр жаады. Омандагы нөшөрлөгөн жамгырдан кийинки сел катуу зыян келтирди. Нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин келген жапайы агымдардын кесепетинен унааларды суу каптады, үйлөрдү суу каптады, жолдор жабылды, имараттар кулады. Бахлага таасир эткен аба ырайынын кескин өзгөрүшү өлкөнүн бир нече жерине таасирин тийгизди. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Омандын айрым аймактарында жол кыймылы үзгүлтүккө учурап, шаарлар үзүлүп, полиция жолдорду жабууга мажбур болгон. Ташкын суулары базарга кирип, тар тилкелерди каптап, инвентарларга зыян келтирди. Ал эми көп адамдар жардамга муктаж болуп калышты. Жээктеги шаарда полиция 31 үй бүлөнү коопсуз жерге көчүрдү. BBC'нин маалыматы боюнча шаарда 100 мм ашык жаан-чачын катталган. Бул 1 жылдан ашат жана дагы жамгыр жаашы күтүлөт. Өлкөнүн метеорологиялык кызматы күтүүсүз аба ырайындагы бир нече күнгө созуларын эскертип, өкмөт үйдө калуу тартибин узартты. Метеорология бюросу күтүүсүз аба ырайы бир нече күнгө созуларын эскертип кетти.